Шаркы айыл өкмөтү 6 айылдан куралган. Шаркы айыл өкмөтү Топтерек, Маданият айылы, Медресе айылы, Ташлак, Падаван, Шарк. 43 миңден ашуун эл жашайт. Көп улуттан турабыз. Кыргыз улутунан, өзбек улутунан, тажик улутунан, түрк улутунан, уйгур улутунан. Бизде өтө чоң ишмердүү адамдар өткөн бул жерден. Партиев деген ушул жерде түптөгөн, өкмөттү түптөгөн ошол малдагы. Дважды герой аксакалдарыбыз өткөн, Сыдык деген аксакалдарыбыз өткөн. Эне геройлорубуз бар. Алар бир жылдан биздин баба дыйкандарыбыз 2 түшүм алат. Бизде дарыбыздан баштап, коомдон баштап жашылча жемиштердин бар жогу өсөт, өнөт. Бак-дарактардан алмасынан баштап курма, черешня, жүзүмгө чейин өсөт. Өтө жакшы жерде жайгашкан элибиз. Ушул жерде турган бар жогу инвесторлор убактылуу арендаторлор арендасын беришет. Адамдар иш менен камсыз болду. Тазалык кирди. Мына жаш балдардын психологиясын билесиздер азыр. Сүрөт тартсаң автомат менен танка тартат. Булардын психологиясына иштеш, булардын психологиясына жардам бериш үчүн, булардын жакшы жакка тарбиялаш үчүн детский площадкаларды ачып, Иштерман жылыны колубуздан келишинче жардамдаштык, аракет кылдык колубуздан келишинче. Алтындан кан сарайың болсо болгону менен тынчтык болбосо ал бир тыйын да. Ошого ал бир тыйын. Ошого биринчи тынчтык керек. Бир эле бизде эмес, дүйнө жүзүндө тынчтык керек. Тынчтык болбосо жегениңди деле билбейсиң, ичкениңди деле билбейсиң. Көзүңө бала чакаң, элиң, тууган уругуң, мамлекетиң көрүнөт. Ошол 2011-жылдан бери иштеп келе жатсак, 7 миллион бюджеттен быйыл 40 миллион бюджет менен жаап отурабыз. Биздин негизги максат ынтыбак бар жерде ырыс бар дейт. Көбү деле түшүнбөйт. Негизги максат биринчи экономика деп жок. Кур'ан-ы Каримде деле жазылган, эгер дос болсоң, дружный болсоң, ынтымак болсоң, Кудайым өзү айткан, берекени мен сага чачамын депчи. Ошол сөздү эле колдонуш керек. Биз ушу ынтымактан болду. Биринчи менин оюм ынтымактан келди бул бюджет. Биздин Шаркы айыл өкмөтүнүн жигиттерине жана энелерибизге, аталарыбызга мен өтө чоң ыраазычылык билдирем. Бул ыраазычылык ушундай патриот болсо биз Кыргызстанды тез эле өнүктүрөбүз. Кыргызстан Кудайга шүгүр итак эле өнүгүп келип атат. Өнүктүргөнгө жардам беребиз дагы.